Alhamdulillah, Alloh taolo barchangizga aql berdi go, Maşallah, den so'lig'ingizni tap-toza qildi go. Hozir bir ile böreğiniz atkaz versin, ne kılas? Selay Kırgızstan'a muhtaçsız da. Hurmatlı bereşen elim, ana şunday kılıp koyulaçı, biri son bolsa dağı depçi. Allah taala uşunun bardığını bizge beker berdi dağın, emi öküm berdi. Ey, namazыңды turguz. Uşunun bardığını berip durup, emi Allah taala öküm berdi. Ey, tüz jür. Uşunun bardığını berip durup, Allah taala emi öküm berdi. Namazыңды kaltırabay oku. Kur'an'ыңды oku, tüz jür, adamda жақшылыққа çakır, cemaattan qaytar dedi da. Allah uşunçalık merimdi zat berip duru anan öküm berip atat da. Allah taala bergen nersesini alsa ökümünü dağı koşa alat da. Munday merimdi zat hiç yerden tappaysız. Namazga azı tika turuşluk, kıyam, farza. Men belim oru otat, men boldu oturup al okuy ber. Boldu, Allah taala kıyamda alıp koydu. Benim oruvatat deseniz bile boldu, kıyamda alıp koydu Allah taala. Oturup al namaz okuy berdi da. Maga oturgandağı bolбойт постоянный режим деп koydu. Анда башың мындай кыймылдайбы? Имай ишара деп коет. Болду, ушинтип дагы окуй бер. Жатып алып окуй бер, урматтуу туган, имай ишара менен. Жо, менин мойнум сынып кетиптир, башым кыймылдабай калыптыр. Болду, эми кечиктирип тур да. Дарылан, айыкса анам кайра баштайт. Неге? Шариатта көз менен намаз окуш жок да. Биринчи ракаты менен жумуп, экиге өткөндө муну жумуп кое турган шариатта жок да бол. Allah taala uşuğa çeyin жеңилдик берип атат да. Эми ушунда дагы окубасаң, ушунда дагы кылбасаң, ушунда дагы келбесең, анан качан урматтуу туган, Ушунча нерсени сурабастан бергенди билген зат, сурабастан алып койгонду дагы билет да. Мананын бардыгы сиздики эмес да, бул аманат да, урматтуу туган. Мунун бардыгы аманат. Бир жерге бардым, аксакал киши көзүнө жаап жүрөт. Кинодогудай. Men suray algan jokмун. Жанындагы аксакал сурады. Ава көзгө не болду? Dedi palakat dedi. Şu күндө эле басып жүргөн бараты эле неге эңкедим билбейм. Ушундай эле эңкесем пырт этип бир нерсе кирип кетти. Өгүздөй өкүрдүм ама dedi. Адам баласы жанын ширкен шонда бирдим башкача доо чыгып кетти дейт. Ушундай эле жаап врачка барсам, карегим куюлуп калыптыр, эми көрбөйт экенмин. Жо мен неге эңкедим дейм да. Не болду экен дейм да. Азырга чейин балдарым таппайт да. Түптүз эле жолда, деп эле кайра сүйлөнөт да. Айта алган жокмун, аксакал экен. Бирок бүгүн мен жалпы элге айтып атам да. Бул сиздики эмес, Алланыкы. Алла кааласа оң көзүңдү, кааласа сол көзүңдү. Кааласа экөөнтең алып коет да. Кааласа далыңды алат, кааласа билишиңди алып коет да. Ошол Алла хасанада көздү бердиби, акыйкатты көр деди да. Колду бердиби, акыйкатты ал деди да. Кулакты бердиби, акыйкатты ук деди да Алла таала. Tildi verdi, hakikati ayt dedi da, açı bolsa da ayt dedi da, hurmatlı tuğan. Oşondan her bir müçösünü hakikatga işletip kalыңыз. Bir жерге бардым, жаш эле жигит, эки буту тең баспай калыптыр. Бут отказ бергенде мына таман мындай турбайт экен, эки тең менен антып калат экен да. Кааласа сөдөрөлөт байкуш. Орозонун күнү ооз ачып тарабыга жөнөсөк, ыйламсырайт байкуш. Устаз дуа бериңчи, мен дагы жамаатка баргым келип атат, мен дагы эл менен туруп намаз окугум келип атат деди да. Боорум ооруду, биринчи көрдүм. Макул десем эле чакыргам да, ушундай чоң колтуктардан алып чыгып кетип калды, азыр капа болбо деп элечи. Кое тур анага дуага, азыр устаз түшүндүрөм, деп эле алып кетип калды, дуа кылдырбады да. Неге десем, устаз буга дуанын кереги жок, бу тойгозуп бүттү дейт. Бул жигит баягы жигиттерден экен, өзүм кара болсом дагы душам таза болуш керек деген адамдардан экен да. Ишенесиз устаз дейт. Биринчи авария болгондо жанындагы эки досу өлүп калыптыр. Машина жарабай калган, эки дос тең намаз окуп кеткен, экөөтөң өлүп калган. Бул терезеден эле мындай кылып эле чыгып келди дейт. Үстү чаңылып болуптур, эч нерсе болбоптур де. Мына Кудай кимди сакташты өзү билет да. Бияк таза болуш керек дейт экен да. Экинчи авария болгондо жанындагы кыз баспай калыптыр. Бул үчүнчү авария болушу устаз деди да. Üçüncü avariya болгондо эми намазга тургус келип калыптыр да. Üçüncü avariya болгондо эми жамаатка баргысы келип калыптыр да. Аленан бир тууганым, ден башың таптаза турат, бара бербейсиң бе? Ден башың таптаза турат, ибадатын кыла бербейсиң бе? Сен намаз окуш үчүн, сен жүрөгүңдүн кара экендигин билиш үчүн сөзсүз авария болушуң керек. Сөзсүз эки бутуң баспай калыш керек. Сөзсүз балдак менен жүрүп отуруп калганда анан келесиң бе? Устаз дуа кылып коюңчу деп анан келесиң бе? Өзүмдүн эле агам 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Инсульт болуп калды. Бишкекте Футика больницада жатат, угуп коем. Жатып, Алла шифа. Бир күн чакырды, катуу ооруп алды. Барып дем салып койбосоң болбойт деди.
Боптур, агам экен, бардым. Барсам бир эле мен агам эмес экен да, толтура инсульт, толтура инсульт. Барып кирип, дем салып атсам, аркадагылар сүйлөшүп атат. Ана ким эле? Баян айтат го, неме? Максат. Жок, бул максат эмес, неме? Азыр табам. Бактияр деп тапты. Тапты. Да, бугачан неме кыласың? Азыр мен ак дем салдырып алайын деп, дем салдыраш керек. Мен салдырам. Талаша баштады. Мен дем салдырам. Мен чоң биринчи. Бирөөсү акылдуураак экен, айтты. Мен угатам да. Угатам да. Айтты бирөөсү, аксакалдаштар бардыгыбызга жетет дейт. Я Алла, дем салып бүссем, ассаламу алейкум, жакшы, биз сизди тааныйбыз, өтө жакшы, өтө жакшы. Манага дагы дем салып коем. Жок, буга да, жок, мен дем салбайм. Мен төлкө сүйлөмүн. Дем салгандар башка. Анага дем салдыңыз го. Ал мен агам да. Ошого дем салдым да. Буга дагы дем салып коерың, эсен-аман айыкса намазга окуйт. Дем салып коерың, эсен-аман айыкса даватка чыгат. Дем салып коерың, эсен-аман айыкса намаз окуйт, мечитке барат дейт. Айланайын, бир тууган агам, эжем, иним, ден башың таап-таза турат, окуй бербейсиңби? Ден башың таап-таза турат, чыга бербейсиңби? Сен сөзсүз намаз окуш үчүн, бекем болуш үчүн, калтырбай окуш үчүн сөзсүз инсульт болушуң керек. Анан бирөө келип дем салып айыксаң, анан жөнөйсүң, бутуңду манандай кулап, ал жактан бери таштап, барбасак болбойт экен деп. Аллах Таала ушунчалык деңгээлде не кылып атат, бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берип атат.